ажоосқа ушу биздин кеңештин төрагасы Урматтуу Садыловичке ыраазычылык билдиребиз. Нурипалиевна ошо коомчулуктун мамлекеттик органдардын башкы милдеттерин 3 жылдан бери себеп иштеп атасыз. Мамлекеттик органдар ушу жарандык кол ушул жерде көргөйлөрүн айтып, аракет кылып атабыз. Биздин сөзүбүздү айтып өттүбүз, биз былтыр ошо сот органдарында мониторинг жүргүзгөнбүз, калтоо жана байкоо иштерин. Ал боюнча Нурипалиевна айтып өттү, биз жыйынтыктарды бергенбиз, жогорку сот төрагасына кеткен, судебный палата бизге бергенбиз, резолюцияларды. Азыр ошол боюнча маалымат берип койсоңуздар, сиздерге суроо берилгенде. Анан экинчиси, биз ошо 3 ай, 2,5 ай, 3 ай сурамызды өткөргөнбүз, ушу жарандардан мамлекеттик органдар кандай иштеп бул жарандардын ою. Биз ошо активисттерге каршылык билдиребиз, айга калбай бекер ошо мамлекеттеги болуп аткан саясатты колдоп, ошо антикоррупциялык ишке кеңештин ишин колдоп, ар дайым бизге жардам берип келет. Мен Нурипалиевна ар бир органга токтолбой эле коюп, берде слайдта бар да, жыйынтыгын айтып берейин. Мисалы, ушул биздин Бишкек Свердлов районунун куратору жүргүзгөндө 20 кишиден сураган, 20 жана жалпысынан 125 жооп берген. 125 суроо жооп берген. Анын ичинде ушу мамлекеттик органдарга ишеним бар, иштеп атат деп 52 суроо бар. Бул 41%. Жок дегени 73 суроо бар. 59% иштебейт деп айтышкан. İşte yapmakta bu atılmamışlar. Ama bizlerde anahtar koydukları şu жақсы işlep жатқан organlarda şu жерде айтып мысалы şu жерде айлық кеңештері жақсы болат деп айтқан, айып үкіметтері жақсы болат деп айтқан, бүліктің қаптау қызметі жақсы болат деп айтқан şu жерде. Машар іштеген органдар дегенде